Жалал Абад шаарындагы Достук айыл аймагындагы Нияз Жолдошов көчөсүндөгү номер 15-үйдөн электр чуалгыларынан өрт чыгып, бүгүнкү күндө материалдык чыгымга кептелген. Адам өмүрүнө эч кандай коркунуч келген эмес. Uzun almaşkan biz. Yani o Üliyer'den 30 yıldan beri çıdap kelip aytam, çöpü da tamga basatlık biz. Hiç болғанбыз. Бабур Абдысатаров Достук айыл аймагынын тургуну. Айтымында электр зымдарынын эскилиги жетип калгандыктан от алгач үйдүн чатырынан таңкы саат 5:20 чамасында өрт чыгып кабар берилип, өрт өчүрүү кызматкерлери заматта жетип келип, өчүрүүгө үлгүрүшкөн. Ал эми турак жайын камсыздоодон өткөргөн эместиги маалым болду. Keçeginde ошондой кырсык болду. Bir жерден ток чыкты. Ошол жерден уже илешип кетти, уже Кудайга шүгүр үспөт этип калды. Анан немени пожарныйлар чакырдык эле, алар дагы жакшы тез келишти. Тамга деле өзү чөп жийип болбойт. Анан мо ток боюнча, мо газы боюнча адам баары мындай уверен десе дагы бирок карап коюш керек экен. Кыш келетабы, жай келетабы, бир сыйра карап коюш керек экен. Ошол жагынан сак болсо анан кийин өзүн сак караганды сактайт экен. Жогорудагы жагдай кайталанбайт деген кепилдик жок. Жалал Абад шаары боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрт өчүрүү жана алдын алуу бөлүмчөсү тарабынан жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Аны менен катар коопсуздук тууралуу баракчалар да жеринде берилди. Меш жакканда дагы туура колдонуп, борлорун ар 3 ай сайын тазалап туруш керек. Анын баягы көмүрдү толтуруп салып коюш керек. Ис газынан улаганда каталып атат, билесиздер. Ошол боюнча мына үйдүн неберелериңизге, балдарыңызга түшүндүрүп айтып койсоңуз, а? Биздики бөлөк чыкты, демек Электр да карап койсоң, ачык жерлерин көрүп атасызбы? Азыр ушул ачык жерлерден өтүп, даңгыраган үйлөрүңүз күйүп кетип атат, бул бияка светке чыккан окшойт да, көрүп. ошондой экен. Жалал Абад шаары боюнча үстүбүздөгү жылы 76 өрт кырсыгы катталып, 19 миллион сомдон ашуун материалдык зыян болгон. Мында басымдуу бөлүгү турак үйлөрдөгү эскилиги жеткен электр чуалгыларынан келип чыккан. Ал эми 2025 жылы ушул күнгө чейин 5 өрт кырсыгы катталган, 1 миллион сомдон ашуун чыгымга кептелишкен. Жалал Абад шаарынын тургундарына айтат элек, ушул өрт коопсуздук чараларын туура колдонуп, электр энергия, электр чуалга зымдарды ачык жерлерин убагында жабып, андан сырткары мына кыш мезгили, өрт жагуу мезгилинде ис газына улануу жана ушул мештерди жабууда туура колдонсоңуздар деген ушу айткым келет да. Жеке турак үйлөрдөн тарта мекеме ишканалардын дегеле баардык турак жайлардагы ички чуалгылардын сапаттуулугуна көңүл бөлүү керек. Андагы чуалгылар 25-30 жыл аралыгында алмаштырылышы зарыл. Анткени кооптуулук жаралуу коркунучу күч дешет адистер. Булар кабелдердин эгер жабык жерде турган болсо, механический повреждение же күндөн ысыктан мындай залал тартпаган болсо, жабык жерде турган болсо, бунда көрсөтүлгөн бизде 25 жылдан 30 жылга чейин турат деп көрсөтүлгөн. Ал эми жер асты менен кирген кабелдер болсо, аларды бир жылда бир жолу осмотр кылып туруш керек, техникалык. Колдон келсе аны лабораторный испытание дейт, текшертип да турушка туура келет. Ошондо кабелдердин бардыгынын немеси текшерилип, сынактан өткөрүлүп туруш керек. Бир жылда бир жолу кабелдер. А воздушныйлар болсо, буларды верховой осмотр дейт. Мынакей мисалы көрүп эле, ушоктон карап, эгер күнгө күйгөн болсо, сынган жерлери болсо, ажыраган жерлери болгон болсо, эриген жерлери болсо, буну сөзсүз алмаштырыш керек. Эгер адамдар өздөрү кызыгып ал нерсеге алмаштырбаса, ошондой сиз айткандай анан өрт коопсуздуктардын алдын ала албай калып атабыз да. 2024 жылда Жалал Абад облусу боюнча жалпы 456 өрт кырсыгы катталып, андан 317 жеке турак үйлөр болгон. Чыгым 47 миллион сомдон ашык материалга кептелишкен. 2025 жылдын ушул күнүнө чейин 26 өрт кырсыгы каттарып, 4 миллион сомдон ашуун материалды зыянга кептелишкен. Баршына Жанзакова, Буркан Матов, Жалал Абад шаары.